Талас облустук аткула ат чабыш федерациясы улуттук ат оюндары боюнча быйылкы сезондун ачылышына карата тай, кунан жана аламан ат чабыш оюнун өткөрдү. Өткөн жылы улуттук ат оюндарынын байге фондусу 100 000 сомго чейин болсо, быйыл федерациянын жетекчиси Ислам Атакеевдин колдоосу менен 200 000 сом байге коюлду. Ислам Атакеев, президент федерация. Бүгүнкү күндө 200 000 сом саябы. Бирок жыл сайын ар бир 4 чабышыбыз бар даталуу күндөрдө. Ошол убактардан бери 200 000, 100 000ден кеми элек. Курбан айттары сайылып атат. Азыркы өзгөчөлүк эми өтө өзгөчөлүк бар, өтө алдыга жылап атабыз деп айтсак болот. Анткени ушул жерде бизде чабыш кандай өнүктүсө, бүгүнкү көрүп атасыздар, ылдамдык кандай болуп атат, кандай каяктан бери айгырлар алып келип атат, бээлер чаба турган күлүктөрдү алып келип атат. Ошонун натыйжасында бизде өнүккөн, ат чабыштын өнүккөнүнүн натыйжасында бүгүнкү күндө Бишкек шаарында, Талас облусундагы саяпкерлер дайым алдыңкы орунду алып келип атат. Улуттук ат оюндары Райкан Алканов атындагы облустук ат майданында өтүп, тай чабыш оюну менен башталып, 20 тай катталып, 2 айлампага чабылды. Маарага биринчи болуп Талас районунун Каракол айылынын Океан деген көк тайы келди. Экинчи орунду Жадекс деген сары тай ээледи. Аламан чабыш кыргыз казак ичинде аябай өнүккөн. Аларда Кудай буйрса, облуста чоң көчмөндөр оюндуруп турат. Ошолорго чыгышына себеп кылып, ушу талас ичинде айылдарда, райондордо көп чабыш өткүзүп, элдин кызыктыруусун көбөйтүп, эл ичинен жаш саяпкерлерди чыгаруу, атка кызыктыруу, ат үстүндө сыгырек жашоону элге үндөө. Кунан чабышка 15 кунан каттоодон өтүп 4 айлампага чабылды. Кунандардын арасынан акыркы айлампада Каракол айылынын кунаны алдыга Бута атым узап биринчи орунду камсыз кылды. Экинчи орунду Алчынбек Кожомуратовдун кунаны ээледи. Бүгүн өзүбүз кунан алып келгенбиз. Аллах таала буйруп, ушу 3-чү байге кийлештик. Ушул Аламидин району ат чабыш өткүзүп ошол жерге кунан алып барганбыз. Атасы Нахил, энеси Изольда Мадре деген кунаныбыз. Дамир жолдош болобуздун аты болчу. Биз саяпкербиз. Биринчи местаны ээледик. Байге фонд 200 000 сом бериптти. Ошо Бишкекке барып, ошо Таластын намысын көтөрүп келдик. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан аламан байгеге катталган аргымактардын саны 20га жетти. Аттар 8 айлампага чабылып, жыйынтыгында Бакай-Ата районунун Кызыл Октябрь айылынын Тору Кашка күлүгү баш байгени утуп алды. Бул ат өзү чет өлкөдөн келген. Бүйрүза экинчи чабышы жакшы көрсөткүчтөргө жетип атат. 2005-тен баштап чабып баштагам, өзүм жакей болуп баштагам. Айтортка деген атактуу өзүм чапкам. Анан кийин чабып жүрдүм, ортодо үзүндүү болуп атты. Анан 1-2 жылдан бери иштеп дайындап жүрөбүз. Анан быйыл чыгынып ушун чет өлкөдөн алдыртып, анан ушу жаңы кандарды эми чабып атат. Бул сенин сыйлыгың. Буга чейин 3 атка байге берилип келген болсо, бул жолку өткөн ат чабыш оюнунда 5 атка байге берилди. Аны менен катар ат таптаган саяпкерлерге ат жабдыктар, Европадан келген жүгөндөр жана кубоктор тапшырылды. Сеймок Барманов, Розбек Бейшебаев, Талас облусу.